Assalamu alaikum. Men murун kızı var ayal algam deydi. Özüm birinci nikем deydi. Sünnet atkарган боломбу deydi. Sünnet atkарган болот. Пайгамбарыбыз эң биринчи үйлөнгөндө кызга үйлөнгөн эмес. Экинчи аялы дагы кызга үйлөнгөн эмес. Үчүнчү аялы анан барып Айша энебиз кыз болгон. Калган дагы 8 аялы, андан кийинки Айша энебизден кийинки 7 аялы, алар да кыз болгон эмес. Дестинца эмес. Эң биринчи үйлөнгөн Хадижа энебиз пайгамбарыбызга чейин 2 күйөөгө чыккан. Меккенин бай аялы. Мурунку күйөөлөрү өлүп калып, алардын байлыгы бу Хадижа энебизге калып, пайгамбарыбыз анан эмне кылат? 25 жашында 40 жаштагы Хадижа энебизге үйлөнөт. Хадижа энебиздин мурунку күйөөлөрүнөн балдары болгонбу? Биринчиден эмес, экинчи күйөөсүнөн кызы болгон деген сөз бар. Түшүндүңүзбү? Сүннөт болобу, сүннөт болот. Бирок сүннөт дейин десеңиз, сүннөт деп качан айтабыз туугандар? Пайгамбарыбызга эң биринчи вахий келип чөт го, икра депчи, оку деген аят чөт. Туурабы? Ошол 40 жашынан баштап пайгамбар деген статуска ээ болгондон баштап ошондон кийинки кылган иштердин баары сүннөт. Ага чейинки сүннөт болуп эсептелбейт дейт алымдар. Бирок кылсаңыз адашпайсыз, туура эле. Анткени пайгамбарыбыз эч качан акылга сыйбаган ишти кылган эмес экен. Пайгамбарыбыз болгонго чейин арак ичкен эмес. Наша кальян чеккен эмес. Сигарет чеккен эмес. Кальян ароматизированный ал сигарет эмес, косасык эмес, жок, чеккен эмес. Арак ичкен эмес. Жанагындай бузуку тойлорго барган эмес. Буттарга, таштарга, арбактарга, сүрөттөргө, идолдарга сыйынган эмес пайгамбарыбыз. Кудай таалам пайгамбарчылыкка чейин сактап койгон. Мына кээ бирлер айтат го, пайгамбарыбыз соода кылсаң бул сүннөт деп. Пайгамбарыбыз соодалыкка качан барат? Хадижа энебиз товарын алып 25 жашында барат. Пайгамбар бур эле жатып барат. Бирок Хадижа энебизге сүннөт эмес деген күндө да бирок эмне кылды? Кийин жарым жылдан кийин же 1 жыл же 1 жарым жылдан кийин Сауда энебизге үйлөнөт. Ал дагы күйөөгө тийип чыккан болот. Чоң аял болгон. Андан Айша энебизге үйлөнөт. Анан кийин 9 аялдын үстүнөн өтүп кетет бу дүйнөдөн, 2 аял алдында өтүп кетет. Ошо менен 11 аял. Туурабы? Пайгамбарыбызга уруксат берилген. Башка мусулмандарга уруксат берилбейт 4 аялга чейин. Бирок кийинки алган аялдары уже 40 жаштан кийин пайгамбарчылыктан кийин үйлөнүп атпайбы? Хафса күйөөдө болгон, Умму Салама күйөөдө болгон, Жуайрия күйөөдө болгон, Сафия күйөөдө болгон. Значит, сүннөт таксырым. Бул үйлөнгөн келинчегин кызы менен келдиби, кызын өзүнүн баламдай деп туруп кабыл алса, сүйүүсүн, мухаббат, мээримин төксө, ошол кыз муну ата кылып кабыл алат дагы, кийин жакшы каралашып, жакшы мамиледе болуп кетет. Буга факт бар, далил толтура. Анан бирок жерип, бөлүп, бул менин кызым эмес, бул менин балам эмес деп ушундай мамиле кылып берсе, ал бала кийин кыз чоңоет. Эптеп чоңоюп күйөөгө тиет же үйлөнөт дагы анан каралашпай коет. Аял кишинин табияты ушундай. Абу Ханифа рахимахулла өзүнүн шакирти Абу Юсуфка акыл кеңеш айтат. Узак, 1-2 бет. Ошонун ичинде бир айтылган сөзүндө үйлөнөм десең, кокус баласы бар аял алсаң, билип кой, ал аял сага дагы боло турган мухаббат мээри менен дагы балдарына болгон мээрими мухаббаты өйдөрөк болоорун билип кой дейт. Башкача айтканда, ал келинчек бул айла жоктон мүмкүн же сүйүп тийди сизге бул жигиткечи. Бирок кызын баласын кыйбайт. Кудай таалам аял кишини ушинтип мээримди кылып жаратып койгон. Бул табият. Ошон үчүн аялын сүйүп, аялынан бала көрүп, ошон менен турмуш көрөм десе, жакшы өмүр сүрөйүн, бактылуу десе, бул аялдын сүйүүсүн эмне кылат? Кызын да сүйсүн, өзүнүн кызындай кабыл алсын, анан ал аял муну сүйөт.